Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул таңда кайрадан сиздер менен амандашып турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Бишкекте, Кыргызстанда саат 8:00 барыңыздарга бул убакыттарда ырыскылуу бакыт жана жүзүңүздөргө жылмаюу сонун бир убакыттарды каалайбыз. Албетте Келчай Чейлі программасынын алкагында сиздер дагы биз менен биргеликте жакшы бир бул өмүрүбүздүн сүртүмдөрүн өткөрөсүз деген ишеничтер чоң. Барыңыздарга салам айтып, мен Айпери Адамкулова жана биздин Келчай Чейлі программасы 2 саат бою бирге бололу. Алдыңкы саатыбызда сиздер менен биргеликте жакшы бир маек үстүндө болобуз, жакшы маалыматтар болот дегендей. Андыктан биздин сүйүктүү рубрикаларыбызды дагы сиздер да жакшы көрөсүздөр. Андыктан катарыбызда болуп туруңуз дейли. Бүгүн дегеле сиздер менен жакшы бир программаны алып баралы. Бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сыйлоо дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөгүңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд сыйлоон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сиздерге сөз бергендей эле студиябызга келген коногубуз сонун маек куруп берет азыр. Эң пайдалуу маалыматтар болот деген ишеничтерибиз чоң. Дароо эле тааныштырып берейин, бизде конокту алып баруучу журналист, Америкада 1 жыл жашап келген. Мына ошол тажрыйбасы, жашаганы жөнүндө айтып берет жана азыркы учурдагы грин карта толтуруу боюнча элдерди чакырып толтургула деп аткан инсан бизге келди. Санат Жумакадырова, кош келиңиз. Саламатсызбы, Айпери. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман таңыңыздар менен Америка Кошмо Штаты жылына 1 жолу гана 1 айда, октябрь айында ноябрь айына чейин грин карта толтурууга мүмкүнчүлүк берет. Дал ушул грин картаны эч кимдин жардамы жок, 1 сом акча төлөбөстөн өзүңүздөр үйдөн толтурсаңыздар болот. Ал жерде элементардык англис тили керектелет. Мына ушундай башталганда эле маалымат айтып өттүңүз. Санат эже, чынында азыр элдин баардыгы ошо грин карта толтурабыз, Америкага баргыбыз келет, барып көрөлү да дегендер дагы бар. Анан толтуруп аткан мезгил жыл сайын 1 айга созулат эмеспи, өзүңүз айткандай. Быйылкы жыл мурдага салыштырмалуу кандай болоттур? Көппү дагы эле толтургандардын саны же мурдагыдан азыракпы? Мен билишимче, мурун мындан 6, 7, 8 жыл мурун грин карта эмне экенин көптөр билбесе, азыркы тапта көптөрдүн маалыматы болуп калды. Анан баягы 1 жылда 1 эле ай убакыт бергенде убакыт өткөрүп жиберишчү эле. Азыркы тапта ошо бизге окшогондор грин карта толтуруп берем, келгиле деп жарнамалардын көптүгүнөн менимче ошо грин карта толтуруунун активдүүлүгү жогорулады деп айта алам. Анан экинчи маселе, менин жеке оюмча, азыркы тапта Америкага ошо көп кыргыздар киргендиктен ал жакта кыйналып жашоо болгондуктан азыр деген мисалы тракка чыккандар ошо маркет деп коет, базар деп коет, ошо базар жакшы болбой жатат, же мындай болуп атат, андай болуп атат, жумуш табылбай жатат деген нерселерди уккан сайын баягы кичине Американы эңсөө бир аз басаңдай түшкөндөй сезилет. Себеби эмдиги жылы аябай каалоочулардын саны көп болчу, бирок Америкага жөн эле баруу, Мексиканы кесип баруу же болбосо виза менен барып калып калуу, булардын баардыгы грин картага бири дагы тең келбейт. Виза бир башка, грин карта бир башка. Грин карта бул ошол жерде легалдуу түрдө жашоого мүмкүнчүлүк алуу деп саналат да. Мен билишимче, грин картага басаңдап калган менен баягы Американы сүйгөндөрдүн саны азайбайт. Баары бир тапшырып кое береличи дегендер көп, Мисалы, грин карта аркылуу баргандар көп жеңилдиктерди алышат деп коюшат го. Бул жагынан кандай жеңилдиктер болушу мүмкүн? Мен деле мурун грин карта тууралуу түшүнүүм жок деп ойлочумун да, грин карта алсам, мени самолет менен америкалыктар алып кетет турбайбы? Үй бүлөмдү алып барып, мага үй жай берип, ушундай жеңилдиктер. Кайсы бир учурда ушундай болгон деп айтышат, бирок мен бул тууралуу так далилим жок. Азыркы тапта грин карта утуп алганда сен деген Америкага эгерде кедей болсоң, сенин Америкага керегиң жок. Америка кедейлерди жакшы көрбөйт. Сен грин картага, мисалы, сиз консул болсоңуз, мен
мен грин карта утуп алып интервью өтүп атсам, сиз счетуңузду көргөзөсүз. Менин баланча семьям үй бүлөм баратат, биз ошол жерден талаада калып кетпей, иштеп, оокатыбызды кылып кетебиз. Акчабыз бар деп. Ал жерге барып алып, көптөр жана пособияларга отурат. Мамлекеттен жардам күтөт, ал налогторду төлөшпөйт, андай кишилерден буларга кереги жок да. Ошол себептен Америкага акчалууларды чакырат, өзгөчө бизнес виза деген бар, ал виза. Грин карта деген бул жерде Америкага барып, ошол жерде легалдуу түрдө иштеп жашоого мүмкүнчүлүк да. Анан 5 жыл аралыгы эгерде ошол жерде эч кандай мыйзам бузбай, налогторду сонун төлөп, ал жерде эң башкысы налог. Сен өкмөткө налог төлөп турушуң керек. Налогторду төлөп турган болсоң, анан сага сөзсүз түрдө кредиттик жашоо болот ал жерде. Мисалы Америкада кимдир бирөөнүн жаркыраган үйү, же болбосо кыздардын көзүнүн жоозун алган бир сонун машина айдап жүрсө, Кыргызстанда айдап жүрсө, мунун деңгээли мынча экен, акчасы ушунча табат экен дейсиң да, Америкада бул кредитке алган деп коесуң да. Ошол ар бир жаранды кредит алууга мажбурлабайт, бирок ошондой система түзүлгөн. Сен кредит аласың, ошол кредитти жаап кете бересиң, иштебей кое албайсың. Иштебей койсоң, анда сен жанагындай пособияларга жашашың керек болот да. Грин картанын жеңилдиктери, сен барар менен колуңа иштөөгө мүмкүнчүлүк алуу кагазын беришет. Social security деп коет, social security number деп коет. Ошол номер менен сен иштеп баштасаң болот. Кайсыл жактан иш таап алсаң, өзүң далалаттанып иш таап алсаң. Эгерде сен виза менен барсаң, же Мексика менен барсаң, сен иштөөгө барып, миграционный центрга барып айтасың, мен Кыргызстанга кете албайм, менин себебим мындай, мен куугунтукталдым, же болбосо мен ушундай таланттуумун, талант визасына, грин картасына берем деп. Ошол документтердин процесс кагазы текшерилип, сага иштөө кагазы келгече 1 жыл аралык өтөт. 1 жыл аралыгы иштегенге болбойт. Бирок биздин кыргыздар иштешет, анын жолдорун табышат, иштешет дегендей. Бирок ал иштегендерин айтууга болбойт. Эгерде миграциялык бөлүм ал тууралуу билип калган болсо, аны депортация кылышы мүмкүн, же болбосо ага иштөө кагазын бербей коюшу мүмкүн. Грин карта менен сен бардың, дароо балдарыңды мектепке, садикке бересиң дагы, анан иштеп баштасаң болот. Бул сонун артыкчылык. Америкада жүргөн мекендештерибиз 10 жыл, 15 жыл, 8 жыл, 5 жыл ушул грин картага жетпей Кыргызстанга келе албай жатышат да. Кыргызстанга грин картасы болгондо келишмек. Мекенин сагынып жүргөндөр грин картанын айынан көп. Анан грин карта алып барып, citizen же болбосо жарандыкты алып келет. Бул жарандык эмес. Мыйзам бузбай сен грин карта менен 5 жылдан ашык жашасаң, анан сага жарандык берет. Грин карта менен баргандан кийин 5 жылга чейин деле Кыргызстанга келе алышабы же келе алышпайбы? Жок, сен грин карта менен уже мыйзамдуу түрдө Кыргызстанга 6 ай бияка келип, 6 ай тияка келип турушуң керек. Бирок сен грин картаны утуп алып, жалаң гана Кыргызстанда жашай берген болсоң, сени дисквалификация кылып салат. Американ сага кереги жок турбайбы дейт. Түшүнүктүү. Азыр грин карта толтуруунун бир жол жоболорун айтып өтүңүзчү. Мисалы, кээ бирөө барганда ойлонот экен да, мен мындай башка чарага толтурсам алып кетиши мүмкүн дегендей. Анан жана өзүңүз айтып өттүңүз, шотуңда акча болуш керек деп. Ошолор белгиленеби? Мисалы, грин карта жөнүндө түшүнүк жок адамдар үчүн да ошолар жөнүндө айтып өтсөңүз. Грин карта толтуруп, утушту көбөйтүүнүн жолу дегендерге мен айтып атам. Мен өзүм Американы кыдырып, көп штатты кыдырганда мен жолугуп сүйлөшкөндөр, виза менен келдим, грин карта менен келдим дегендердин көбү, мисалы Филадельфияда бир үй бүлө бар экен, анын жылда бирден бир тууганы грин карта утат экен. Мен ойлодум биринчи, эмнеге булар жылда утаат деп. Анан баягы Америкадагылар менен көп мамиле кургандыгыман улам байкалды, грин карталыктар менен сүйлөшсөм эле улам жылда бирден бир туугандар ута берет экен да, анык эле эмес. Бунун себеби, мисалы менин фамилиям Жумакадырова болсо, менин кийинки сиңдим Жумакадырова, андан кийинки Жумакадыровтар ута берет экен да, же аталаштар, мисалы фамилия окшош болгондо анан төрөлгөн жер менен тандалат. Мисалы мен Чаекте же Мин Куш шаарчасында төрөлгөм, ошол жер менен байланыштырып анан ута берет да. Анан мындан улам бул розыгрыш дейт, бирок ушундай жоболор бар. Анан үй бүлөлүүлөрдөн айымдар көбүрөөк утат экен. Үй бүлөлүүлөрдөн айымдарга көбүрөөк шанс берилет да. 30 жашка чейин кыздар азыраак утат. Эч кандай акча да албай счет ал уткандан кийин толтурганда баары эле окшош толтурат. Окшош эле толтурат. Ал жерде сенин билимиңди жогорку же орто деп эле көрсөтөсүң. Так мисалы журналистиканы бүткөм деген нерселер жок да. Анан экинчи момент сүрөт. Эң маанилүү бул сүрөт. Сүрөттө деген баягы баштын өзүнүн мындай линиялары бар, ошол линияларга туура келиш керек. Эгерде аркадагы фон
бир аз эмес мындай карараак болуп калат, ак фондо эле свет жетпей кара болуп калат го, же бияктарга көлөкө, буларга моюндарга көлөкө түшүп калган болсо, аны дагы дисквалификация кылат. Эгерде ошондой туура эмес жерлерди сүрөттү оңдойм деп Photoshop колдонсо, аны автомат мисалы катышуучулардан сүрөттөрдөн баарын, мен ойлойм да ушундай элестетем, сүрөттөрдүн баарын коюп анан кимдики автоматташтырылган, кимдин сүрөтү туура эмес ошолордун баарын оюнга катыштырбай эле лотереяга бүт чийип коет. Анан тууралардыкын анан лотереяга катыштырып. Сүрөттөн эмне айырмачылык болот экен? Эмнеге арткасы күңгүрт болсо албай калышы мүмкүн мисалы? Өздөрүнүн мыйзамдары, талаптары бар да, ошол талаптарга жооп бериш керек. Анан мен грин картаны толтурганда биздин ушу эркектерге таң калдым. Таарынбай эле койсун, мен эркектерге деле мындай эмем жок, таарынычым жок, бирок таң калган нерсем көп балдар келет да, минтет мен аялым жок дейт да, толтуруп анан балаң бар, сен балаң бар. Эмнеге аялым жок деп атасың? Бизде ЗАГС жок. Анан дегендер көп да, ЗАГСтары жок экен. Экинчи чоң маселе, мен аялымды албай эле койбоймбу, баламды албай эле койбоймбу, мен өзүм эле барбаймбы деп. Достор, эң негизгиси, эгерде сиз үй бүлөңүзгө карамдуу болбосоңуз, анда өкмөткө эч кандай карамдыгыңыз жок болот. Америка Кошмо Штатынын мыйзамдарында үй бүлө институту эң бийикте турат дагы. Эгерде сен үй бүлөңө жакшы камгоо көрбөгөн ата болсоң, анда сен өкмөткө эчтеке кыла албайсың деген нерсе. Ошон үчүн сөзсүз түрдө грин картага балдары байланат. Ал тургай мыйзамдуу атасы эмес, биологиялык гана балдарыңар бар болсо да, аларды дагы көргөзүшүңөр керек. Мына ошондой биологиялык балдарды көрсөтүү деген пункт бар. ЗАГС жок болсо эмне болот? ЗАГС жок болсо, мисалы, аялы менен ЗАГС жок, бирок баласы бар да. Сен балалуу болдуң, ошого жоопкерчиликти ал деген сөз да. ЗАГСга туруп келип, анан толтуруш керекпи ошондо? ЗАГСга туруп келбей эле. Мисалы, ЗАГС жок болсо, балдары менен толтура берет. Аял өзүнчө балдары менен толтура берет, күйөөсү өзүнчө балдары менен толтура берет. Жарандык нике дегенди дагы бул тааныбайт да. Мыйзамдуу түрдө болуш керек. Көбүн эсе ошо аялдарды алышат дедиңиз, э? Буга себеби үй бүлөлүү, аны билбейм мен. Ошондой баягы уткандардын мындай коэффициентин мынтип карап сүйлөшүп көрсөң, ошондойлор көбүрөөк жолугат бизге. Түшүнүктүү. Грин карта толтурган жерлер дагы аябай көп да азыр учурда. Ооба. Бизге келгиле, жарнамалар, рекламалар аябай көп болуп атат. Анан кээ бир жерге барсаң башка бааны айтат, бул жерге барсаң башка бааны айтат. Булар негизи эгерде англис тилин билсең, сайтка кирип бекер толтура берсе болот, э? Акчаны ошол толтурдуруп берген үчүн алышабы? Ооба, акчаны сапаттуу толтуруп бергендиги үчүн алышат. Ал жерде англис тилинде. Ошол себептен коркушат да, эми бул туура эмес толтурулуп калган болсо, мисалы айталы, өткөн жылы ушу бекер толтургандардан бирөө толтурган экен, Азим деген аттын мыйны башка тамга коюп койгон экен. Уже уткандан кийин ал документ ала албайт. Азыр Кыргызстанда тем более эч кандай документти силер жазатам деп аракет кылбагыла, жазата да албайсыңар. Ошол себептен грин картаны бир тамгасын карап толтуруш керек да. Төрөлгөн күнү туура эмес жазылып калышы мүмкүн. Документте боло берет го. Бизде кетпей калдыбы анан, э? Кетпей калыптыр. Демек, баягы грин картадан утуп алгандан кийин деле башка бир көйгөйлөр чыкпаса кетпей калат экенсиң да. Грин карта дегенде сиздер ойлогоңуздар, мен грин карта утуп алгандай эле кетем деп. Ал жакта кейстин номери болот, айталы жылына 50 миңден ашык, эгерде квота бүткүл дүйнө жүзүнө бериле турган болсо, сиз ошол кейске турасыз. Биринчи номер, экинчи номер, үчүнчү номер деп. Айталы былтыр бизден уткандар 7 миңчи болду, алар эртерээк кирет. 30 миңге чейин киришет. 30 миңден ашканы уже суроо белгиси 33 миңге чейин кирип калышы мүмкүн. Мисалы, мен жалгыз ута турган болсом, мен бир гана квота менен кетпейм, мен кызымды ала кетем. 2 кишинин ордун алып кеттим. Уткан бул биринчи себеп эмес. Сиздин кейс номериңиз канчалык алдыраак болсо, ошончолук Америкага эрте кетүүнүн же деги эле грин карта алуунун мүмкүнчүлүгү жогору. Эң сонун. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, дегеле грин карта жөнүндө кененирээк маалыматтарды алып атабыз. Азыр биз болсо маегибизди дагы да болсо улантабыз. Алдыда грин карта, Америка туурасында, дегеле Америкага эмнеге шашабыз бардыгыбыз. Бул суроого алдыда жооп алалы, бир аздан кийин жолугушабыз.
Программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаандын эң сонун айкалышы Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды уланталы. Бүгүн биздин студиябыздын коногу алып баруучу журналист, эң сулуу айымдардын бири Саната Жумакадырова, дегеле Америка грин карта туурасында сөз кылып жатабыз. Өзүңүз Америкага барып келдиңиз, 1 жыл жашап келдиңиз дегендей. Сиз кандай кылып кеттиңиз эле? Азыр мен айпер грин карта тууралуу да кошумча айтып коеюн. Мен ошол жакта жүргөндө ушундай бир жазылбаган мыйзамдарга таң калдым да, ошо виза менен же Мексика менен келгендердин мындай руху ушунчалык күчтүү, аракет кылган ушундай адамдар болот экен да. Анан грин карта менен мындай кичине мындай эрксиз адамдарды байкагандай болдум да. Анткени алар колунда документи бар, бардыгы бар же аракети бар, кичине мындай орусча айтканда расслабленно болобу, билбейм, эрки бошурактай сездим. Анан ыйлакташып эле меники минтпей атат, анан меники окшошпой атат. Ооба, сен бир жерге туруп өсүп калгандан кийин башка бир бөтөн элге барып, кайрадан ошо көчөт болуп өсүү өзүнчө кыйынчылыкта. Бирок сен колуңда грин картаң турат да. Ошо менен аракет кылып кетсең болот. Өкмөт сени бардык жагынан колдоп жатат. Анан мен ойлойм, ошо Кудай таалам деле баягы руху күчтүүлөр өздөрү аракет кылып жеңип кетет. Ал эми мындай кичине алсызырактарга жардам колун сунайын дейби деп, анан азыр биз толтуруп аткандардан да күлүп калабыз. Я деп келгендер утат да. Могул утат десе эле ошолор утат, анан жулунгандар. Анан ошо Америкага кетпейм дегендер көп да. Анан Америкага кетем дегендер дагы бар. Бул ал өзүнчө бир табият болсо керек. Америкага сүйүү, Американы кичинекейинен көрөм деген бир кыялдардын өлкөсү болсо керек да. Анан ошо кыялын көрүп, кайта бияка кайтып келип аткандар да көп. Ошо Мексика менен барып алып, Мексика менен баргандан кийин дароодо киргизбей коюшу мүмкүн. Detention деп коет, түрмө. Ал жерде жатат, 2 айлап, 3 айлап, 4 айлап жатып калышы мүмкүн. Ошо detentionдан кайта сыртка кайрып ийгендер бар, же болбосо Мексикага киргизбей эле кайрып жибергендер бар. Эми ошо Мексика менен кеткен жолдордун мен өзүм ал тууралуу кенен билбейм, бирок угушумча бир жол 5-6 эле күн иштейт экен да, бир мындай. Жолдор ачылат да. Ал жактан элдер өткөрөт, кайык мененби билбейм, айтор ошентип өткөрөт, анан аны 5-6 эле күн иштейт экен. Акчаны көп кетирет экен. Эми бирок баягы кыял үчүн адамдар эмнени гана кылбайт дейм да. Анан Америкага баягы үй бүлөсү жок барышат, жалаң иш менен иш болушат. Ал жерде элдер дагы кыз жигиттер свиданияга барганга дагы убактылары жок. Штаттар бири-биринен алыс. Көбүнчө кыргыздар тракка чыгат, тияка чыгышат, бияка чыгышат. Анан үйлөнбөй көптөр жүрө берет, үй бүлөсүнөн алыс көптөр жүрө берет. Бирок менимче ошо психологиясы күчтүү адамдар кеткендигине байланыштуу ошого түтүшөт болуш керек. Деги эле мына мен ошо Америкага барып Чикагодан курс окудум, английский курс окуганда ошол жерде бизге темалар берилет да, депрессия, ушундай темалар ал жерде актуалдуу. Депрессияга түшкөндөр көп болсо. Үй бүлөсү алыс болсо, жакын болсо, мисалы досуңа мынтип ыйлап алсаң да, аякта сен досуң да укпайт да, отур, трагым мынтип атат, антип атат деп өзүнүн маселелери, өзүнүн проблемасы көп. Анан бирөөнүкүн да укканга шайы жок, энергиясын короткусу да келбейт. Эркектер да мындай кыздарды ухаживать эткенге деле немелери жок да. Анан көп учурда ошо Кыргызстандан кыздар менен сүйлөшүп, Кыргызстандан алдырганга аракет кылышат экен. Негизи мен Чикагода кафелерге кирсем, кыздарга айтып калып элем, карасаңар десем, жалаң тегиз эркектер отуруп алып, мырзалар чай ичип аткан болот. А Кыргызстанга кирсең, тескерисинче кыздар отуруп алып, остановкада кетип баратса деле, остановканын баары кыздар турат. Мүмкүн баягы эркектер машина менен жүрөбү, билбейм, бирок биздин ошо ойлоп калдым, кыргыздын мырзалары көп сыртка чыгып кеттир, анан ата-энелери кыздарды чыгарбастан ошо Кыргызстанда калган экен. Америка бул аял кишиден дагы эркек кишилердин кыялы деп мындай ошондой ойлойм да мен. Бул менин жеке оюм. Балким эми бардык эле барып атат, мен деле барып келейин деген ойдо, ушундай калышат, Эми аны ар бир мисалы кыргызстандыктын Америкада таанышы бар да.
анан ал деген чалат да, чалып сүйлөшсө эле айтат да, же болбосо бир жаркыраган шаардан сүрөткө түшсө анан сонун турбайбы дейт да. Анан на самом деле мен ушу Америкада жүрүп интервью алсам, уже жаркыраган шаарды көргөнгө убактым болгон жок. Мен түндө кирип туруп түндө эле чыгып кетип аттым, шаарга чыккым келди. Америкалыктар жана Бруклинский мост деген бар, Бруклин көпүрөсүнө атайын куттуктоо жазганда, атайын ошол жерге канча бир жол саат басып барып, жумушунан суранып, ошол жерден сүрөткө түшүп, куттуктоо айтып анан кетет экен да. Болбосо албай куштар деле мындай иштечү жерлерге кирип иштешет да. Убакыт шаар көргөнгө деле убакыт бар жок. Мен журналист болуп, эми шаарларды кыдырып, элдерди кыдырып интервью алдым да. Негизи көбүн эсе ошол Америкага баргандан кийин көбүнчөсү мындай келбей, сиз айтканда бир канча жылга чейин калып калышат да. Сиз барып бир жылдан кийин эле кайра Бишкекке келдиңиз, кайра кетейин деген ойлоруңуз барбы же Америка дегеле сиз үчүн кандай бир элести калтырды? Американын мага бардыгы жакты, эң эскиси абасы жакты. Ал жерден жашарат түшөт экенсиң, анан келгендер айтат, мындай саз жыттанат экен деп Чикагону айталы, анан Нью-Йорктун жээктерин айтсак, ошо Бруклин, Нью-Джерси дегендер баягы океандын жээктеп, тиги Чикаго, Мичигандын жээги болгонго мындай болото сыяктуу дагы жыттанат, даамданат экен. Анан кожа нымдуулукту жакшы көрөт экен, жашарат түшөт экенсиң. Анан 90 жаштагы кемпирлер машинаны зуулдатып айдап жүрөт. Мама келди айттым, мама сен кемпир эмессиң, болгон 70ке чыктым, туруңуз деп уруша баштады. Мен Америкага барганда мындай дароо жаш кыз болуп калдым. Мен эч ким ушимилейт эткен жок. Эмнеге сен күйөөгө тийбейсиң, эмнеге сен мындайсың, андайсың деген аякта ушимиление жок экен. Ал тургай самолетто кетип баратсам, ушу 60 жаштагы стюардесса жүрөт, жаш мындай жашна. Биздикилер стюардессаны, телеведущийдин бардыгын алып салышат да, жаштарды. СНГ негизи СНГ өлкөлөрүндө ошондой экен. Американыкы бир аз мыйзамдары башкача экен. Анан абасы жакты мага. Мен ошол жерге барганда мындай толтура дары алып барып алгам. Дары ичкен жокмун. Ал жерден грипповать этип ооруган жокмун. Бирок эгер сен Кудай сактасын бирдеке болуп ооруп калган болсоң, ошо бир досум айтты, мен ооруп калып Америкадан аябай буттарым шишип, тракка чыгып, анан эме скорый чакырдым. Скорый чыгып туруп башка фамилияны айтып, дарыланып чыгып кеттим дейт. Эмнеге өзүңкүн айткан жоксуң деп мен деле Америкага жамор. Мен сага деген скорый мен билесиң, канча счетту, канча миң долларды алып келип счетту, башка эле адрести, башка эле счетту айтып койдум деди да. Анан оорусаң чындап эле татаал, бирок ошо медицинасынын немеси биздин врачтар мындай сонун экен деп эле калам да. Аякта болсо өлүп баратсаң очередке отургузуп аткан кечке, анан аны жана аппоинтмент токот, аппоинтмент деп мындай заранее аласың, анан ошентип атып медицинасы билбейм, медицинасы бир байкеден да интервью алгам, ал Кыргызстандан ошо Мексика менен барып рак болуп ооруп калыптыр. Анан байке дарыланган методдор кандай экен десем, бир эле окшош эле протокол менен дарылашат деп айтты да. Анан ошо биринчи барганда Medicare деп коет, бир жыл бекер дарыланганга карточка алып калгандар ошого туш болуп калып байке бекер дарыланаттыр. Байкуш кыргыздар да бир топ акча берип ошол байкени колдошту. Анан бирок сен биз төлөгөндө эле соцфонд төлөп атпайсызбы, полис төлөп атабыз, ошол сыяктуу эле тиги жактан да төлөп турасың. Анан ошол рекини бекер больницаларга көрүнө бересиң. Бекер деген эмне? Ошого байланыштуу. Айталы, мен ошо больницада иштеген кыргыздардан дагы интервью алдым. Алар айтты, больницалардын бардыгы жеке колдордо депчи. Жеке колдор өзүмдүн оокатым деп аябай сонун кам көрөт деди да. Анан врачтар дагы бирок аябай жакшы табышат экен ал жакта. Бирок Америка, СНГ болобу, Европа болобу, кимдин гана кайсы өлкө болбосун, эч кимдин жогорку билимин тааныбайт экен. Ал жакта кайрадан сен окуп башташың керек. Юристсиңби, кимсиң, ошого байланыштуу. Кайра кетет белеңиз? Мен ал жерден 1000 аяк жакшы болсо дагы мен саната боло албайм ал жакта. Баягы бир видеолорду жүктөп атышпайбы, 9 жыл окуган медициналык билимим менен мен трактын дөңгөлөктөрүн айлантып атам деп. Анан мен трактага айдай албайм. Ошол себептен мен ал жакта саната эмесмин. Саната эмесмин. Мен ал жакка жөн эле конокко барып, анан кайра келсем болот, интервьюларды жасап. Бир кирип чыккандан кийин барып келе берсе болот деп айтышат го, ушул кандай? Эгерде сен визалык режимдерди буспасаң, анан экинчиден кайрадан визаңды узартууга келгенде ал консул чечет. Консул берсе берет. Экинчи барарда сен кайрадан кылып кала турган намеренияларыңа байып калган болсо, анда отказ берип коюшу мүмкүн.
мисалы грин картадан сырткары ошол виза аркылуу баргандарда барго. Визанын жолдорун билесизби? Мисалы кимдер бардыгы эле жарандар бара алабы? Же ал жерден да тандалабы? Мыйзам бардыгына бирдей. Кыргызстандын бардык жарандары визага тапшыра алат. Бирок консулдун максаты Америкага барып мыйзамсыз калып калбоо. Америкага баргандардын Дональд Лу бизде иштеп кетти эле го, посол болуп. Ал азыр ошо Борбор Азия боюнча, азыр так айта албай атам, Борбор Азия боюнча ошол чоң да, азыр департаментте айта албай атам, коопсуздук беле. Ошонун сөзүндө интервью биз алганда ал айтты, Кыргызстандан баргандардын 11% эле келет кайтып деди. Калгандардын баары калып калат экен 90%. Анан балдар айтышты, ушу трака жумушка биз рабочий визаларды ачат элек, кыргыздарды алат элек десе, эмне жөндө сүйлөп атасыңар? 11% эле Кыргызстанга кайтып атат деди да. Ошондон улам бизге виза берүүгө көбүрөөк отказ баш тартуу болот да. Консулдун чечими ал. Сиз консул байкаса, алар да психолог да, Кыргызстанга канчалык ал киши байланган. Мисалы, кары картаңдарга жакшы өрөт, себеби алар Америкага барып иштей албайт. Алар барса неберелерине гана жардам берип кайта келишет. Ал аш тойгуду жакшы көргөн киши болот, тууган тушкан болот. Ошон үчүн кары картаңдарга жакшы өрөт. Анан кээ бирөөлөр бар, чындап эле Американы көрүп, саякаттап келгиси боло келет, Майамини көргүсү келет, Лас-Вегасқа барып, мисалы жана казинолорго акчасын короткусу келет. Алардын баардын кейс деп коет, ушу историясынын тарыхын текшерип чыгат, кайсы өлкөлөргө барган, кандай кылган, эмне кылган, анан береби бербейби ал консулдун чечими болот да. Бирок мисалы мен Америкага иштегени барам, же Америкага виза алып алып мен иштеп келе калайын, 6 ай иштеп келе калайын дегендер, сиздер такыр туура эмес ойлоносуздар, сиздер виза менен эч качан иштей албайсыздар. Сиз өзүңүз, мисалы мен Саната Жумакадырова болуп, Америкага такси айдап же доставкага чыгып иштей албайм. Мен эгерде иштеп кала турган болсом, менин визам бузулган болот дагы, мени уже депортацияга кетем, же болбосо чыксам кирбейм, кирсем чыкпайм. Ошон үчүн калып калам. Ал жака демек жөн гана эс алуу үчүн Американы көрүп келиш үчүн барам деп барыш керек экен. Деген негизги максаты ошол. Анан визанын түрүн, мисалы, ар кандай конференцияларга барам деп, мисалы, журналисттердин конференциясына, сантехниктердин конференциясына, операторлордун өзүнчө бир мындай немелерине деп айтса болот. Же болбосо көптөр биздикилер студент болуп кетишет. Азыр англис тили деген орус тили менен катар эле билип башташты жаштар. Студент болуп кетем дегендер бар. Анан ошо эң бул көп тараган эки виза, бул студенттик виза, анан бул туристтик виза. Азыр ошо туристтик визанын мөөнөтү 10 жылга жылган. Бирок бардыгы 6 ай сайын 6 ай Бишкекте болушу керек, 6 ай тиги жакта болушу керек. Анан ал виза менен иштегенге болбойт. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, дегеле Америка, грин карта, ал жерде кандай бир максаттар бар, виза менен грин картанын айырмасын кээде билбей эле эптеп Америкага барып алсак деген да ойлорубуз бар. Ошолор жөнүндө да кененирээк айтып берип жатабыз. Алдыда Америка десе биз сонун элестетебиз го, бул жакта туруп көрө элекпиз да Американы. Бирок ошончолук кыйынчылык жактары бар. Сен ал жерде иштебесең эч ким эмессиң дегендей сөздөр айтылат. Алдыда ушул жөнүндө дагы сөз кылалы, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз маегибизди улантабыз бир аздан кийин. Биз болсо программабызды улантабыз. Кел чайчели программасынын башкы дөмөртүүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд жаңы Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун даамдын, жыпар жыттуу чайдын сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто Саната Жумакадырова, алып баруучу журналист. Саната эже айтсаңыз, грин карта толтурдук дейли. Ал жерден утканыбызды уктук дейли. Анан канча убакытта кетебиз? Бат эле кетишеби?
же болбосо аралыгы канча болот негизи? Токто шашпаңыз дейм. Грин карта уткан бул бир маселе, экинчи маселе сиз атайын справкаларды чогултушуңуз керек болот. Утуп алгандан кийин. Эгерде сиз 9-класстын базасы менен окубай калсаңыз эч жерде сиз орто билимдин ээси эмессиз. Сиз грин карта алууга укугуңуз жок. Экинчи маселе, сиз эгерде жугуштуу оорулар менен ушу бир өзүнүн стандарттары бар, ошолор менен ооруй турган болсоңуз, сизге грин картадан баш тартылат. Үчүнчүдөн сиз алар атайын текшерүүдөн өтүшөт. МВДдан справка аласыз. Эгерде МВДдан справка ала албай калган болсоңуз, соттолууңуз бар болгон болсо, анда дагы сиз грин карта ала албайсыз. Сиздин визаңыз бар. Америкага барып иштеген сиз өзүңүздүн атыңыз менен же бир кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгон дагы ошолор тууралуу маалыматы бар болгон болсо, консулдуктун сизге грин карта берүүдөн баш тартышат. Мыйзам бузуу, Американын мыйзамдарын бузбашыңыз керек болот. Анан кийин бул процесстин бүт баары, мисалы азыр грин карта 2024-жыл болгондугуна карабай, грин карта 26 деп толтурабыз да. Мунун себеби 25-жылы майдын 3-үндө жыйынтык чыгат, текшересиз. Сиз ошол менен 1 жыл аралыгы документтерди чогултуп баштайсыз дагы. 1 жыл 26-жылы Америкага жолдомо аласыз. Түшүнүктүү. Бул эмиграциялык виза деп коет да. Сиз ошол жака кечип эмигрировать эткенге укугуңуз бар. Биздики мисалы туристтик виза бул эмиграцияга жол бербей турган визалар. Жөн эле конокко эле барып келе турган визалар болуп саналат дагы. Ошол балдардын баардыгынын гепатитпи жана прививкалар боюнча бир жыйнак справкалардын баарын, эгер прививкалары жок болсо, балдардын баары прививка чогултат. 260 ДС 260 деген бар атайын. Ошо уткандан кийин ДС 260-ты канчалык деңгээлде эртерээк толтурган болсо, утканын билгенден кийин, ошончолук эртерээк сиз интервьюга чакырыласыз да. Анын баардыгы тең Gmail почта аркылуу жүргүзүлөт. Анан уткандар менден сурайт, толтургандар менден сурайт да, бизге деген посольство кат жазабы? Бизге посольство телефон чалабы? Жок, сизге эч ким кат жазбайт, телефон чалбайт. Сиз ошол анкета толтургандан кийин берилген confirmation number менен май айында өзүңүз DV Program State Gov деген сайттан өзүңүз текшеришиңиз керек болот. Эгерде текшербей утушуңуз бар болгон болсо, текшербей канча кишинин утушу, мисалы, көз жаздымда калып кетет. Мынакей, өзүңүздөр толтургандан кийин карап коюшуңуздар керек. Анан жана confirmation калкагандар да болуппу? Текшербей калсаң утушун билбей калат да, алгарага эч ким кабарлабайт. Confirmation number деген колуңузга алгандан кийин аны жоготпош керек. Ошол мисалы быйылкы 20-26 деген сандан быйылкы жылкы confirmation number'лер башталат. Ошону катып коюп, мүмкүн баракка чыгарып, көлүктөр менен, паспорттар менен катасызбы, же Gmail почтаңызга бирөөгө жөнөтөсүзбү, ошо менен майда өз алдынча текшересиздер. Текшерүү жолдорун Google'дан кантип текшерсе болот десеңиз чыгып берет. Ошо менен текшерсе болот. Анан грин картанын дагы бир жери 21 жашка чейин балдар Америкада бала деп саналат дагы, ата-энеси менен чогуу толтурулат 21 жашка чейин. Бизде 18 жаш болуп ал жерге 21. Эгерде сиздин балаңыз 18 жашта болуп, колунда аттестаты бар болсо, орто билимдин ээси болсо, анда ал өзүнчө дагы жеке тапшыра алат. Ата-энеси, атасы, апасы менен, анан өзү дагы ошондо 3 анкета толтурулат дагы. Бул 18 жаштагы баланын Америкага грин карта толтуруу 3 шансы болот. 21 жаштан кийин балдар уже чоң бала болот дагы, балага кирбейт, ата-энеден бөлүнүп чыгат. Мен ушу грин карта толтуруп Америкага каттап, үй бүлө деген нерседе бир башкача түшүнүктөр кирди. Аларда мындай экен, 21 жашта менин аялым бар, менин күйөөм барбы? Күйөөм мага биринчи эң жакын үй бүлө менин тууганым күйөөм болот экен. Анан балам болот экен. Анан барып бир тууганым мага экинчи бутактагы бир тууган мага бир тууган, анан экинчи бутактагы ата-эне. Эң жакын адам мага күйөө балдарым. Күйөөмдүкү дагы балдары, анан аялы бул үй бүлө деп саналат. Эгерде грин карта утуп алганда дагы ата-энелерди дароо алып кеткенге болбойт. Себеби ал экинчи бутактагы тууган болуп саналат. Биринчи бутак өзүнүн үй бүлөсү. Ошону жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Анан үй бүлөмдү таштайм десе, ал сөзсүз түрдө дисквалификация алат. Анан мен эжелер келет,
балдарым бар, анан алар 21-ге чыгып, эжес бойдоксузда бүттү. 21-ге чыгып балдар өзү менен өзү экенсиз, өзүңүз менен ооба. Демек 21 жаштан өткөндөн кийин алар өзүнчө тапшырыш керекпи? Өзүнчө ата энеге такыр байланбайт. Бул үй бүлөсүнө кам көрүү дегенди түшүндүрөт да. Анан күлүп атышпайбы кыздар, толтуруп аткан кыздар, жакшы экен, Америка бир топ жакшы кылып коюптур, аялдар менен балдардын укугун коргоп. Ошондой, анан бул жерде баягы үй бүлө деген ким дегенде, мисалы, атам, апам деген 21 жаштан кийин Америка мыйзамында болбойт. Түшүнүктүү. Мына ушундай. Анан элдердин ойлоосу боюнча ушундай дагы бир ойлор бар экен да. Грин карта башталганда бүтөйүн деп калганда бир 2-3 күндө тапшырсаң дагы утуп кетүү мүмкүнчүлүгү көп экен, же болбосо башталганда эле толтура калсаң жакшы экен деген сыяктуу бир ойлор бар экен да. Ушулар канчалык чындык? Грин картанын башкы маселеси менин билишимче 1 ай берилгенден кийин баардыгына бирдей шанс. Мен 2017-жылдан бери толтурам өзүм. Бир агентствого барчумун, ал мени мүтүлө дубалга чик деп эле фоткамен тартып, канча шансым кеткенби деп ойлоп, канча жыл бүтүп майда текшерипчи, көрсө атайын жарыктар туура болуш керек экен да, баардык светтер туура болуш керек экен. Канча убактым өттү дейм да. Айтайын дегеним, тандаган жерди дагы туура тандаш керек экен да. Айтайын дегеним, сен жашаган жериңе көбүрөөк дагы байланышат. Айталы, буну эфирден айтпашым керек эле, эми айтпай эле коеюн бул жөнүндөчү. Бир региондор бар биздечи, определенный региондон көп утат, ошол жерден төрөлсө да. Ал региондун өзүнүн Кыргызстанда бир регион бар, ошол региондон көп өтөт. Ал региондун географиялык катаал шартына байланыштуу да. Чүйлүктөргө караганда айталы ошол жактан көбүрөөк утат да. Мисалы, Чикагодан грин картада утуп келгем, каяктасың сен? Ушакты ошол эле областта айта беришет да көп. Демек, ошондой да бир булардын жазылбаган мыйзамдары бар. Түшүнүктүү. Демек, 1 ай аралыгында баарын эле бирдей караса керек. Бирдей. Тескерисинче, эгерде сиз акыркы күндөргө калып кала турган болсоңуз, сайт сиздин анкетаңызды утур-утур ыргытып берет. Анан мен ошол акыркы күндөргө калып калып, өзүмө толтурганды ылам ыргытып, эртеси толтуруп, ушундай убара тартчымын да. Анан эң башкы маселе, достор, грин картаны бир эле жолу толтуруңуздар. Инстаграмда оюн, гифтер ойногондо шансым көп болсун деп улам жазып беришет, кандай болбойт, 2 жолу толтурганга болбойт. Бир жолу гана толтурганга укуктуусуз. Эгерде 2 жолу анкетаңыз толуп калган болсо, анда сизди дароо дисквалификациялайт. 2 жерге барып, 2 жактан толтуруп койгондор да болот экен да, демек э? Түшүнүктүү. Демек, сиздин негизги айта турган нерсеңиз баягы толтура турган жерди туура тандаш керек экен да. Сүрөткө, мисалы, бул учурга чейин сиз өзүңүз толтуруп жүргөндө телефонго тартып коюу эле кетире беришчи дедиңиз э. Сүрөт негизги маселелердин бири экен, ал жерде туура тартылыш керек экен. Телефонго деле тартып туура тартса болот. Ракурстарды карап, светтерди, буларды. Бирок мен аны чыгарыш оңой эмес го дейм да, себеби мен атайын сүрөткө эң көп жумуштуу акчаны кетирдим, фотоаппарат атайын алдым, светтер өзүнүн зонтиктери, аркадагы фон, материал дагы жөнөкөй материалдар болбойт экен, светти жутуп ала турган. Айтор, буну дагы жөнөкөй сүрөтчү кое албайт экен. Мен ушу свадьбаларды, башка бир аябай топовый сүрөтчүлөр менен иштештим. Настройкалаганда алар чыгара алган жок. Бирок бир кеңседе эле кичинекей отуруп, документке сүрөткө тарткан байкелер мыкты билет экен, алар зыңкылдап, яңгып, буянан болуш керек, тыйылыш керек деп. Анан учурда мага аябай баягы шпиондор да келип студиямды карап кетишет да, мынтип көздөр менен видеого тарса өчүргүлө дейм, бирөөнүн интеллектуалдык эмгегин урдабагыла деп. Анан Инстаграмга да сурайм, кантип настройкалайбыз, кантип оңой менен алба. Телевидениянын деле настройкасы бар го, билген киши кое алат. Ошондой ал сүрөттүн өзүнүн тилин таппаса, көп кишини тартып, анан туура эмес кылуу дагы бул бирөөнүн эмгегин же бирөөнүн баягы үмүтүн жеп коюуга жатат болуш керек. Жакшы. Жогорудан бери биз ушул Американын жакшы жактарын айтканга болушунча аракет кылып атабыз. Бирок ал жакка барып кайра келгиси келгендердин саны көп дедиңиз э? Келе албай жүргөндөр, барган бар болуп кайра Кыргызстанга келгиси келгендердин да саны абдан көп экен. Сизге эң кейиштүү нерсе ошол жакта кыргызстандыктардын кыйналганынан эмнелерди көрө алдыңыз, ошол жактарында айтып бериңизчи. Айтып берим, мындай болот экен да, ал жакта
мындай орусча айтканда слой менен да мен жаңы барып кыйналгандарга туш болдум да. Айталы мен көрдүм, бир баланын машинасы бар, ал эртең менен доставкага күндүз иштеп келет, кечинде баягы балдардын машинасы жок бар болгон да, эми акча жок, машина, автомашина жок болбойт, автобус жүрбөйт достор. Машинаны мен Америкадан айдаганды айласыздан үйрөндүм, үйдө канча күн отуруп калыпчы. Баягы салам Нью-Йорктогу туптура экен да, келгенде дароо телефондон ага чейин кел, анан Америка кандай деп эле мисалы чалып эле ар бир тууганысы жакшы сонун деп эреткен, анан мейли келсең жардам бересиң дейт о деген келгенде телефондорун өчүрүп кетип калышат экен көптөр. Көптөрдүн Америка тууралуу өзүнүн бир историялары бар да. Муну айтайын дегеним, Америкага камынган болсоңуздар, бир аз чөнтөгүңүздөргө лишний акча салып алсаңыздар көчөдө калбайсыңыздар деп айтам. Анан телеграм каналдарда мынылам жазып турушат, баланча семья келиптир, анан эме метрода уктаптыр, метро мынтип күнү түнү жүрүп, метрода уктай беришет экен да. Анан акта шелтер деген бар, шелтерде жаңы келген ушу кыргызстандыктар акчасы жок же андай болуп калган, ушу шелтерлерге бекер бездомныйлар, үйсүздөр жата турган үй да, ошол жерге дагы жатышат. Бирок бул баштап, муну менен сиздерди коркутуунун эч кереги жок, себеби бул баштапкы кадамдар достор. Ошол кадамдарды 1 жыл 2 жыл анткени сен иштегенге документиң жок, сен барганда тил билбейсиң, эч кимди тааныбайсың. Ошол нерселерден гана кыйын боло турган болсо, бара анын баардыгын жеңгенден кийин бир эже айткандай, Американын таштандысында сүйүш керек, ошондо ал сени кабыл алат деп. Мына ушундай. Дегеле келип грин карта толтуруладык койсо. Бул сизге билет болсун, сизге чоң рахмат сонун маалыматтар үчүн. Бүгүн бизде Алпар үчүн журналист Санада Жумакадырова болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.